Кудайдын чакырыгы 18 август. Элди таратып жибергенден кийин өзү жалгыз сыйынуу үчүн тоого чыкты. Түн ортосуна чейин Ыйса ал жерде жалгыз болду. Матайдын жакшы кабары. Ыйсанын мектебинде биз туура сыйынууга үйрөнө алабыз. Биз анын жеке жашоосундагы сыйынууларын карап, туура сыйынганды үйрөнөбүз. Байкасак, ал сыйынууга өзгөчө жерлерди тандачу. Марктан окуйбуз. Эртеси Ыйса таң ата электе туруп, үйдөн чыгып ээн жерге барып сыйынды. Лука мындай дейт: Ыйса болсо өзү жалгыз ээн далага барып сыйынды. Ошол күндөрдүн биринде Ыйса сыйынуу үчүн тоого чыгып, түнү бою Кудайга сыйынды. Ыйса дайыма Кудай менен ээн жерде сүйлөшкөн. Ал адамдардан алыс кетчү. Ал ээн жерге, кээде тоого чыкчу. Андай жерде эч ким ага тоскоол болбойт, алаксытпайт, сөзүн бөлбөйт, шаштырбайт. Биз үчүн бул жакшы үлгү. Тынч жерде болуп Кудай менен сүйлөшсөк, андай жерде Кудайдын үнүн да уга алабыз. Көптөр сыйынууда эки тарап тең сүйлөй аларын билишпейт. Ошондуктан өздөрү эле айтчусун айтып, сыйынууну аякташат. Жалгыздыкта сыйынуунун көп жакшы жактары бар. Эч ким бизди чектебейт. Кааласак ыйлап, жүрөгүбүздү Кудайдын алдында төгө алабыз. Эч ким сөзүбүздү бөлбөйт. Кудай менен чер жаза сүйлөшсө болот. Албетте, Кудайдын эли менен, үй бүлөсү менен дагы үнүбүздү чыгарып, чогуу сыйынган сыйынуулар да маанилүү. Бирок жекече сыйынуулар аркылуу руханий жакшы өсө алабыз. Кээде бир жака кетип калып сыйынуу мүмкүн болбой калат. Үйдөн деле үй бүлө мүчөлөрү менен сүйлөшүп алып, бири-бирибизге жекече сыйынуу учурунда тоскоол болбогонго шарт түзсөк болот. Мүмкүн болушунча ошондой минуталарды издейли. Тоого болобу, бакчага чыгып болобу, далаага, токойго кетип болобу, бөлмөнүн эшигин жаап алып болобу, жекече Кудай менен сүйлөшүүнү издейли. Бул өтө баталуу минуталар.